намаз окуп бүттүңүз, чыккандан кийин амин дейсизби, омин дейсизби, боло бере турма тутуган. Мында эч кандай талаштарсыз жок. Эң негизги намаздын ичинде биз Фатиханы окуп бүткөндөн кийин анан имам Шафи рахматуллахи алейхи ошондой эле Хамбалия мазхабына кармагандар валаддалин дегенде амин деп айтат. А биздин Ханафи мазхабында бул ичиден айтылыш керек. Сырттан айтылбайт. Тапкан мал мүлктүн дагы берекеси кеткен сыяктуу жашоодо. Эмне себептен? Эми эмне кылайын ушинтип калдым да, өзү оюмда баары деп эле жата бере турган болсоң, урматтаган, эч качан алдыга жылбайсың. Ар бир мусулман бай болуш керек. Неге? Зекет берет. Ар бир мусулман бай болуш керек. Неге? Орозо фитир берет. Кафырлар ачыгдай турат. Аянтың батпай кетсин дейт. Жумадачы. Жалпы жумада батпай кет, биз мындан коркпойбуз. Неге? Анткени пайгамбар айткан чындыгы мусулмандар келе элек. Алар качан келет? Ошол жумага батпай калгандай, багымдат намазга батпай калса, мечитке. Ошол жума намазга келгендей, куптан намазга мечитке келсе, демек чыныгы мусулмандар келди. Чыныгы имандуулар келди. Биз эми мусулмандардан титирейбиз, эми коркуп баштайбыз. Неге? Булар эми бири-бириге бир жан, бир дене болуп күйөт. Үйдө болсо мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Ноорус менен Акнурдукун тандай. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Акнурдун чыгарган макарон ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим. Урматтуу достор, кадырман биздин телекөрүүчүлөрүбүз 5-каналда Акчанбек программасын көрүп жатасыздар. Биз сиздерге эфирдин башталышында убада бергендей эле студиябыздын алгачкы ардактуу коногу келип олтурат. Тааныштыралы, сыналыңызга жакыныраак олтуруңуз. Каалоо тилегиңиз, суроолоруңуз боло турган болсо байланышка чыгыңыз. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 0995 23-20-81 WhatsApp номерларына жалаң гана SMS билдирүү калтырабыз достор. Студиябыздын мейманы белгилүү дин алымы Бактияр Ажы Шарапов. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Айтыңыз марек болсын. Рахмат, айтқаныңыздар келсин, жалпыңызга бир болсын. Ажеке, бүгүнкү күн, бүгүнкү майрам сиз үчүн таң кандай башталды, күн кандай батты? Алхамдулилlah, биринчиден Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин жалпы мусулмандарга бүгүнкү жаркырап жайнап кирип келген айыт майрамыңыздар кут болсун. Алхамдулилlah, бүгүнкү күн мен үчүн чындап айтып бүткүз бир дастан. Анткени мен мечитте имам болгондуктан, урматтаган, мен кечеде мен майрамым башталган, даярданып кадимкидей эле агачы. Эмне деп айтам, эми карасаңыз, азыр 6-да күн чыкканы менен бизге 7:30-да айыт намаз деп белгилеп койду. Эми ошол убакыттан баштап адамдар келе баштайт. 1,5 саат адамдарды ишендирип, 1,5 саат адамдарды уктатпай, 1,5 саат адамдарды мечитте кармап туруш керек. Ошон үчүн намазга даярдап, ошого чейин бардыгыны түшүндүрүп, бүгүн айыт майрамы эмне кылыш керек, эмне иштелик кылса болот. Эми бул майрам бир эле күн, анан бир күндөн кийинки ай шабалайыл да, анда кандай амалдарды кылабыз деп, ошондон бүгүн менин таңым чынында эле өтө сонун атты. Өтө сонун барып жамаатты күтүп алдым. Жамааттагы өтө майрамдык маанайда. Алхамдулилlah, алар менен 1,5 саат батыл өтүп кетти. Себеби адам баласы бардыгы көңүл коюп, бардыгы талап менен отура турган болсо, өздөрүнө жараша сөз, өздөрүнө жараша ырыскы бериле берген себептен өтө сонун болду. Намазды окуп алгандан кийин алхамдулилlah ошол жамаат, мен Киркомдо мечитте имаммын. Ал жерде жамааттагылар менен айттадык. Анан бир аз болсо дагы өзүмдүн үй бүлөмө көңүл булуп, бул жака паркка барып бир катар ойнотуп келип, анан сиз бул жака чакыргандан бул жака дагы даярданып жетишип калганга Алла мүмкүнчүлүк берди. Алхамдулилlah. Четке капа келтиргениңизге сизге терең ыраачылык билдиребиз. Алдыда Шавал айы тууралуу дагы суроолор бар, ушулар тууралуу да маектешели. Ага чейин биздин программабыздын дебүрчүсү Акнур Ноорус макарон азыктарына атайын роликке, жардамалык роликке кезек берели. Андан кийин маек улантабыз. Эгерде сизде сурооңуз боло турган болсо байланышка чыгыңыз. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312. Үйдө болсо мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант
алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Ноорус менен Ак Нурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Ак Нурдун чыгарган макарон ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим. Айлы түнде биз ойнодук ак чөлмөк. Ажке, дастуркон үстүндө чай ичкенче келиңиз. Буюрса, бүгүн аябай жакшы айттадык. Айтым айрам аябай сонун болду. Эми эртеңден баштап, мына бүгүн 3-нөн 2-синен 3-нө караган түнү Шабал айы башталат. Келиңиз, чайдан алыңыз. Бисмилла. Шабал айы тууралуу айтсаңыз, кээ бир дин алымдар айтып жүрөт. Бул бир айдын ичинде 6 күндү бөлүп кармап койсоң болот. Кээ бир дин алымдар айтып жүрөт. Бул 6 күндү катары менен толук тутса, соу дагы да көбүрөөк болот деп. Ушул тууралуу маалымат берсеңиз. Албетте, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде-ким Рамазандан кийин Шаввал айыны дагы 6 күн орозасын кармап бере турган болсо, ал 1 жыл бою ороза кармады деген соопту алат деген. Бул хадисти Абу Хурайра разияллаху анху түшүндүрүп берип айтат. Аллах таала Кур'ан-ы Каримде айткан, эгер деселер бир жакшылык кыла турган болсоңор, Аллах таала аны кадырлап, урматтап 10 жакшылык кылды деп жазат. Демек, бир айда 30 күн бар, биз ар бир күнүбүзгө 10 күндөн жазылганда не болду? 300 күн. Ал эми 1 жылдыкка 360 күн болот байбы? Эми 6 күндү кармап кое турган болсоңор, ошондо 360 күн. Бул 1 жыл бою ороза кармады деген соопту алат деген. Мына ошондон албетте сиз айткандай бул жерде дагы неме болуп калат. Алымдарыбыздын эки көз карашы бар. Албетте дин жеңил, ушул Шавал айынын ичинде бөлүп кармаса боло берет дейт. Бирок эң негизгиси жок, 6 күндү улантып кармаган бул жакшыраак. Жакшы, улантып кармаган жакшы. Бирок бир айдын ичинде 6 күндү 1 күндөн 2 күндөн эс алдырып бөлүп кармаса деле ал деле жарай берет, Ал деле жарай берет. Албетте Аллах таала кадырлоочу зат. Биз ага тырышпайбыз, кой дебейбиз, Аллах хасанатыла берүүчү зат. Үмүт кылабыз ошондой болсо депчи. Бирок эң негизги эч кандай талаш тартыш жок, бардыгы болду деп кол көтөрүп бере турганы, мына ошол үзгүлтүксүз 6 күндү кармап кое турган болсо, толук бул ишенимдүү түрүндө ошол 1 жылдык соопту алды деп айтылат. Жакшы. Анан эми орозо айынын ичинде 30 күндүн ичинде кээде орозо каза болуп калган учурлар да болуп калат да. Кээ бир кишилер уктап калат же ден соолукка байланыштуу орозону бузганга туура келип калат, ооздашканга туура келип калат. Ошол учурду каза орозолорду шарттарын айтсаңыз эми. Эми ооба сиз айткандай, мисалы бирөө сафарда болуп калды, бирөө ооруп калды, бирөө кандайдыр бир себептер менен кармай албай калды. Эми мунун сөзсүз мойнуңуздагы карыз болуп, мойнуңуздагы милдет, муну сөзсүз өлгөнгө чейин төлөш керек. Мунучу сөзсүз төлөп, ана дүйнөдөн өтүш керек да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эртерээк карыздан кутулган жакшы. Карыздан. Бүгүн эле караң, жөнөкөй бир адамдан 1000 сом карыз болсоң канча качасың, Телефонду өчүрүп коюп, мындай номер жок деп коюп, аркаңдан келсе дагы балаңды чыгарып, үйдө жок деп койду деп, бала жаш бала да үйдө жок деп кой деди дейт. Байкуш ал уялгандан кетип атат. Макул, бул дүйнөдөгө качып эптеп кутулат экенсиң. Биз сааттын жебеси чыкылдаган сайын азыр кабырга карап жакындап атабыз. Кабырга карап, ошондуктан мүмкүн болушча ушул 6 күндү деле ниет кылып койсо боло берет. Ошол казамдан, карыз орозомдон депчи. Же болсо 6 күндүн соогун алайын дагы, андан кийин дагы улантып туруп, ошол карыз деп кутулган жакшыраак. Дал ушул алкакта, дал ушул темада сизде сурооңуз боло турган болсо, урматтуу көрөрман, байланышка чыгыңыз 59 20 70 арыздын коду 312. WhatsApp номерларга жаланган SMS билдирүү калтырабыз. Кайталап өтөйүн 0995 23 23 81 WhatsApp номерларына аудио чалуу жасабайбыз. Болушунча SMS билдирүү калтырганга аракет жасайбыз, урматтуу көрөрмандар. Бизге байланышка чыгардан мурда бирдигиңизди текшерип, өзүңүздү сыналгыдан олагыраак кармап, бизди сыналгыдан эмес, уюлдук телефондон уксаңыз, экөөбүздүн ортобуздагы байланыш жакшы өтөт. Дал ушул эрежелерди сактап, бизге байланышка чыгууга шашылыңыз. Ажке,
Эми ар бир эле адам жашоодо мансап күтүп бир бардарчылык жашоодо жашаганга аракет жасайбыз баарыбыз элечи. Кайсы бир адамдарды айтпайды ушулар ушундай деп. Ар бир пенде ушундай болсо керек деп ойлойм. Мисалы мен өзүм да ошондоймун. Болушунча жакшы жашаганга кол бир финансылык байлыкка жетип ошол нерсени башкалар менен бөлүшкөнгө кээде аракет жасайбыз. Эми канчалык чуркаганыбыз менен, канчалык аракет кылганыбыз менен убакыттын дагы берекеси кетти, тапкан мал мүлктүн дагы берекеси кеткен сыяктуу жашоодо. Эмне себептен? Biz эмнеден кемчилик кетирип атабыз пенделер? Эң негизи туура суроону койдуңуз. Себеби сиз айткандай мен деле көп жерде сабак бергенде, лекция окуганда ушуну айтам. Ар бир мусулман бай болуш керек. Неге? Зекет берет. Ар бир мусулман бай болуш керек. Неге? Орозо фитир берет. Ар бир мусулман бай болуш керек. Неге? Мечит салат, медресе салат, умрага барат, ажылыкка барат. Ажылык бизде ислам дининде 5 түркүк болот болсо, ошонун бирөөсү байлыкка курулган нерсе. Ажылыкка бар. Ал эмес зекет деле байлыкка курулган нерсе. Бул сөзсүз болуш керек. Ар бир адамдын каалоосу урматталган. Бирок сиз айткандай, негизиден биз иман келтиргенбиз тагдырга депчи. Аллах Таала байлыкты жакшы көргөн адамга дагы бере берет, жаман көргөн адамга дагы бере берет. Сыноо иретинде. Балким кимди жакшы көрө турган болсо, ошого нени илимди берет. Ал эме Аллах Субхана Таала байлыкты жакшы көргөнгө дагы бере берет, жаман көргөнгө дагы бере берет. Кимди жаман көрсө, балким ошого көбүрөөк берет. Ал эми жакшы көргөнгө көбүнчөлүк кедейлик берет. Кедей бизде атабызда жакшы сөз бар, байлык мурат эмес, жоктук уят эмес. Байлык мурат эмес, жоктук уят эмес. Бай болсо, урматтуу тууган, бул берешен бай болгон жакшыраак. Болбойсуңбу, кедейби, бул уят эмес, урматтуу тууган. Балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай болушту каалаган. Пайгамбарыбыз улида ятиман, аша факиран, мата мискинан. Пайгамбарыбыз төрөлгөндө жетим болуп төрөлдү, жашаганда кедей болуп жашады, өлгөндө мискин болуп өлдү. Кедей менен мискиндин айырмасы, кедей бир күндүк жей турган тамагы бар. Ал эми мискин эч нерсеси жок да. Пайгамбар өзү өлдү, үйүндө эч нерсе жок да, жей турганчы. Эми сиз айткан нерсеге келе турган болсок, ооба, бир адам атайын мээнет кылып атат, канчалык башың менен жер казсаң дагы, Аллах Таала канчалык өлчөп койгон болсо, ошол эле табасың. Рызкыңа жараша. Рызкыңа жараша, андан өтүп кетпейт. Ошол эле учурда менин рызкым ушул эле турбайбы, алмапыш өзүм атыш деп эле жатып албастан, жок, аракетке баракет. Берекет, ошончолук эмне кылыш керек? Аракет кыла бериш керек. Аллах Таала берген нерсеге ыраазы болуш керек. Ошондон бизде шариатта таква деген нерсе бар да. Таква деп кимди айтат дейт болсо, ариза бил калил, аз нерсеге ыраазы болгон адам. Каниет кылган адам. Ооба. Ошондон айтабыз го, байлык ол колдун кири, колдон келип колдон кете турган нерсе. Ал нерселердин көп болгондугу бул байлык эмес. Балким жүрөктөгү ошол каниет, тынчтык болгондугу чыныгы байлык менен ошол. Эң жакшы. Биздин WhatsApp номерге келип түшкөн SMS билдирүүлөр дагы бар. Тааныштыра турган болсок, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен де чоң рахмат. Айтыңыздар марек болсун деп бизге жакшы каалоо тилектер жазган экен. Чоң рахмат, суроого өтөлө. Менин 4 күндүк карызым бар эле ажыке. Ошону 1 Шабан айын кармап, андан кийин 4 күндүктү кармашым керекпи же ошо 6 күндүн ичинде бир кармап койсом боло береби деп суроосун узаткан экен. Дагы бир суроо бар. Ассаламу алейкум, Бактияр ажыга суроом бар эле. Сураны жооп алып бериңиздерди өтүнөм дейт. Буюрса алдыда жооп алып беребиз. Урматтуу көрөрман, эч кайда алыстабай туруңуз. Ичимден окуйн алгач. Атам 4 айдан бери атыңга шүкүр жинди сууга азгырылып жүрөт дейт. Ушул нерсени кантип жоюсок болот деп суроо калтырган экен. Биринчи орозо тууралуу жооп берели, андан кийин экинчи суроого өтөлү, келиңиз. Орозо тууралуу 4 күндүк карызыңыз бар отурган болсо, албетте биринчи карызды төлөгөнүңүз жакшыраак болот. Муну түшүндүргөнгө, азыр сизде 4000 карызыңыз бар деп эсептейли. 4000 карызыңыз бар, аркаңыздан кууп жүрөт, бер деп атат. Сиз аны бербей эле коя тур деп туруп, адамдарга мынага чай ичип кой деп өзүнчө эле деле ой болуп жүрөсүз да. Мына акчага чай ичип кой депчи. Коду мына ошондой эле биринчи менин өзүмдүн жеке фикирим боюнча, сиз казаны толтурганыңыз жакшыраак. Казаны бүткөндөн кийин анан 6 күн кармап бере турган болсоңуз, анткени ал нафил, казы бул фарз, мойнуңуздагы милдет. 6 күн бул нафил, урматтаган, карыздан биринчи кутулуңуз деп айтат элем. Андан кийинки суроого жооп бере бересизби? Ал эми аттың өчкөр арак менен орозо айында дагы токтоо болгон болсо, чынында эле муга дем салдырып көрүңүз. Мунун дем салдырып көрүң, муга дагы болбой турган болсо, анда немеге врачтарга барып дарылансын. Анда дагы болбой турган болсо, анан жакшы бир адамды жаныга шерик кылып кошуп берип туруп, дабатка чыгарып ийсин. Анан бул адамдын чөйрөсүн өзгөртүш керек. Чөйрөсүн өзгөртмөйүнчө жок.
чөйрө өзгөрсүн. Себеби бул дагы макул оңолойна дейт, бирок бул жакта эски достор бар. Кел, ала кой, 100ді, эми мына бирди деп туруп, мына ошентип аны ага сугарып коюп атат. Ошонто мен айта турган кеңешим эң биринчи чөйрөсүн өзгөрсүн, дем салдырып көрсүн, ошол эле учурда медициналык дагы кандай бир себептер болгон болсо бардыгын кылсын, анан даватка чыгарып берип туруп, досторуну жакшы мечиттеги адамдарга кошуп кое турган болсо, Кудай буйрса бул деле инсан. Бул деле Аллахтан жараткан бир сүйүктүү пендеси, аны оңосо болот. Үмүтсүз бир гана шайтан, Кудай буйрса үмүт кылабыз, ал дагы ошол жаман иче турган нерсесин таштап, бизден дагы илимдүү, бизден дагы таква болуп кетишлиги бул эч кандай таң калыштуу нерсе эмес. Жакшы, буйрса дал ошол күндөрдү жеткенге аракет кылсын деп тилек айталы дагы. Ажыке айтып калдыңыз, биринчи карызды бериш керек депчи. Ушул жерде эки ача пикир пайда болот. Зекет маселесине келгенде, эгерде менин мойнумда карызым бар, банктан карыз алгам же канча бир инсандан чоң суммадагы карызым бар мойнумда. Ошол учурда мен зекет берген зекетим өтөбү деген дагы суроо бар да. Ал оңой эле. Сиз мисалы карызыңыз канча? Карызыңыз болуптур 600 миң сом дейли. Ошол 600 миң сомду төлөгөнүңүздө бул жакта канча акчаңыз калат? Зекетке жетеби, жетпейби? Жетпейт, анда сизге фарз эмес. Жете болсо ошол эле 40ка бөлүп туруп бирөөсүн берип коесуз. Биринчи карызды чыгарасыз. Макулбу? Биринчи канча карызыңыз бар, ошону төлөгөндө сизде бул жакта акча калабы, калбайбы? Калат. Калган акча зекеттин нисаб өлчөмүгө жетеби, жетпейби? Жеткен болсо болду, анда сизге фарз 40тан бирин эле бөлүп коесуз болду. Ошол калганын. Эгер жетпей турган болсо сизге зекет беришлик фарз эмес. Демек, моюнда карыз боло турган болсо, зекет берем деп кыйналыштын кереги жок экен. Биринчи карызды төлөш керек экен. Албетте, биринчи карыз болсо карызды берем дейсиз. Же болсо азыр бергиңиз келбей атат, оборот болуп атат. Макул, ошончо карызды чыгарды деп эсептейли, бербей туруп элечи. 600 миң карызыңыз бар, 600 миң карызыңызды төккөндө бул жакта дагы 400. Демек сизде 1 миллион бар экен. Ошол 400дүн зекетини бересиз. 1 миллиондун эмес. 400'ün zeketini beresiz. Жакшы. Ажыке, ар бир эле инсандын мойнунда бир жасай турган оюнда, мойнунда деп туура эмес айтып алдым, оюнда бир жакшы жумуштар жасайын, бир алга карап өнүгөйүн, башкаларга үлгү болоюн деген бир ой болот да. Бирок ошол ойду ишке ашырганы келгенде эле бир жалкоолук деген бир оору деп айтабызбы, же дос деп айтабызбы, жалкоолуктун айынан көп нерсеге жетишпей калабыз да. Негизи эле жалкоолуктан мындай кантип арылсак болот жашоодо? Мен азыр мына сизге окшогон чакырган жерлерге барып, журналисттер менен бирге жүрүп, анан нефирлерге бирге чыгып туруп, убакыттын канчалык кымбат экендигин ушул жерден билип атам да. Убакыттын канчалык кымбат экенин. Азыр бизден 1 мүнөт өткөн болсо эфирден канча кечигип атабыз, канча эл күтүп атат. Ушунчалык кымбат да, урматтан. Ошондуктан андай адамдар убакыттын кымбатын билип туруп эле өзү аракет кыла турган болсо болду. Анан жалкоолук, эми эмне кылайын ушинтип калдым да, өзү оюмда бар деп эле жата бере турган болсоң, урматтан, эч качан алдыга жылбайсың. Ошондон мүмкүн болушунча кыбырай бериш керек да. Мүмкүн болушунча кыбыраган кырашат деп коет биздечи. Кыбырай бере турган болсо, ал жалкоолукту дагы жеңсе болот. Анан негизи жакшы эле ниетим бар, жакшы эле оюм бар деп эле. Жок, ошондой жалкоо адамды курсак ачты, оюң бар, оюңду эле жеп кое бер. Жакшы ниетиң бар да, мыналарды болду, жедиң, жата бер, жалкоосуң да сен десең, жок, жөрмөлөп болсо да жатып болсо дагы жейт да. Өлүп калайбы мен сага деп отуруп же десең деле, жок, чарчадым деп жатып алып болсо дагы жейт да. Жумушка келгенде анан жалкоо болуп кал жаты, бул мен айтамын, адам баласынын өзүнөн эле. Өзү ар бир адам аракетчил болуш керек, ар бир адам убакытынын, өзүнүн убакытынын кадырын билиш керек да. Убакытты баалай билиш керек. Убакытты баалай билиш керек. Кодду мына сиздерге окшош да. Азыр мынанчага дедиңиз, ушундан кечкен болсо өлдү да, канча эфир, Түз эфир. Түз эфир. Ошондо эле сенки ал жак менен түз эфир да. Алла менен түз эфир, өзүң эле убакыттан кетирдиң. Жетпей калсаң, кечигип атсаң канча болот да турматып. Кодду ар бир адам убактысы мына ушундай. Эң жакшы көрөрманыбыз бар, түз байланышта кабыл алалы. Саламатсызбы? Десек бизден алыстап кетти. Урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгардан мурда бердигиңизди текшерип, өзүңүздү сыналгыдан олагыраак кармап, бизде сыналгыдан эмес, уюлдук телефонуңуздан уксаңыз, экөөбүздүн ортобуздагы байланыш жакшы өтөт. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Ассаламу алейкум, Бактияр ажы. Кандай кылган учурда жүрөк тазаланат деген сурооңуз аткан экен. Акыркы сандары 727 менен аяктаган көрөрман. Айыпты өзүңүздөн издеген учурда жүрөктөр тазаланат. Бизде мындай жакшы
мен оңолсом бүткүл алам оңолот деген ар бир адамда сезим болуш керек. Өзүңүздүн эле баягы жакшы сөзүбүз бар го, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дегендей эле, ар бир адам мен оңолсом бүткүл алам оңолот. Айыпты ар бирөөнүн өзүдөн издей турган болсоңуз, өзүңүздөн, ошондо жүрөгүңүз таза болот. Башкадан издедиңизби, жүрөк эч качан таза болбойт. Башкадан көрдүңүзбү айыпты, кемчиликти башкадан көрдүңүзбү, эч качан жүрөгүңүз таза болбойт. Ошондон эң биринчи бардык айыпты өзүңүздөн көрүп туруп, кечинде жатарда мен бардыгын кечирдим, Аллахым, алар дагы мени кечиришини жүрөктөрүнө салгын деп дуа кыла турган болсоңуз, Кудай буйрса жүрөктүн таза болуштугу бат эле. Эң негизгиси өзүбүздүн ойду оңдоп, башкаларга болгон пикирди оңдой турган болсок, жүрөк ошондон тазаланат экен, Тазаланат, ооба. Демек намаз окуп атасың, демек сен күнөө көрүсүң. Ороза кармап атасың, сен күнөө көрүсүң. Түз жүрбөй атасың, сен күнөө көрүсүң. Бир адам менен тил табыша албай атасың, сен күнөө көрүсүң. Кошунаң менен келише албай атасың, аялың менен сен күнөө көрүсүң. Өзүңдөн издесең, анда болду. Анан өзүм карабалым менен душам таза да, чын жүрөктөн эле ишенсең болду да, сөзсүз эле намаз окуш керекпи, жыгылыш керекпи? Мындай жүрөк өлүп кетсе таза болбойт. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, намаз окуу Алладан корккон адамдар үчүн гана жеңил. Алладан коркпогон адамдар үчүн намаз окуу бул өлүм да. Кел намаз оку дегенден көрө эки фура жүккелди түшүрүп койбойсуң десе сүйүнөт, рас болбоду, как раз жумушта болду депчи. Мына ошондуктан мен өзүм Алла Кур'ан-ы Каримде айткан: "Вала тузаккан фусакум". Силер өзүңөрдү тазалабагыла. Аллаху а'ламу биман иттака, кимдин чындап эле Алладан корккон экенин Алла Таала өзү билет. Демек ар бир өз айыпты өзүбүзгө ала турган болсок оңой эле. Бизде баягы музыкалык аспап бар, чоор деп коет. Мындай карасаң аркы бети көрүнөт. Туурабы? Бирок өтө мукамдуу сөз чыгат да. Четте келип ойной келгенде, өтө мукамдуу. Кулакка жагымдуу, Кулакка жагымдуу. Керек болсо аны менен жыланды бийлетип бересиң го. Жыланды бийлетип бересиң да. Неге? Анткени анын ичи таптаза экен да. Эч нерсе жок. Ичиде эч нерсе жок, эч бир кири жок. Ошондон ал доош чыкканда жылан деле бийлегиси келип кетет экен да. Ошондон ар бирөөбүз жүрөгүбүз таза боло турган болсо, бардыгыбыздын сөзүбүздү адамдар угуп, биз менен эле бирге болгусу келет. Эң негизгиси айып өзүбүздө да. Азыр айып өзүбүздө дегениңизден кийин бир сөз эске келип атат. Ата бабаларыбыз, биздин улуу муундагы аксакалдар бекеринен айткан эмес окшойт. Эгерде сени бирөө оң бетиңе урган болсо, анда сол бетиңди тосуп бер депчи. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү айт майрамыңыздар менен куттуктайм деп чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Туткан орозоңуздар кабыл болсун деген экен. Рахмат, баарыбызга кабыл болсун. Менин суроом, Шавал айында жума күнгө туш келе турган болсо, орозо кармалабы? Ушул суроого жооп алып коюңуздарчы дейт. Алдыңкы мүнөттөрдө алып беребиз. 808 менен аяктаган абонент. Дагы бир билдирүү бар. Ассаламу алейкум. Менин карызымды 3 жыл бере албай атам дейт. Эми бул нерсени өзүңүздөн деп айтты буга чейин. Жооп алып бердик эле. Шавал айында жума күнү орозо кармалабы? Ооба, эгерде катары менен бир-эки катары менен тутуп келе жаткан учурда үзгүлтүксүз жума келип калат болсо, ойлонбой кармай бересиз. Кодо Рамазан айында кармагандай эле. Албетте жума күнүнүн өзү биз үчүн майрам болгондуктан, башка күнү орозо кармабай туруп жума күнүнүн өзүнө кармашлык, бул дагы макру, карахият деп коебуз. Карахият жек көрүлгөн, урматтаган, анда дагы кабыл боло берет, анда эле орозо деп эсептелине берет. Бирок жума күнүнүн өзүндө кармашлык өзү жакшы эмес. Эгер туш келип калат болсо, ойлонбостон кармап кете берет. Бул жооп, урматтуу көрөрмандар, Шавал айына ылайыкталып айтылды. Башка күндөргө жума күнгө орозо кармаган болбойт, Жалгыз өзүгө. Жалгыз өзүнө, Эгер кайсы бир адам мен 10 күндүк карызым бар эле, 5 күндүк карызым бар эле, ошону кармап коеюн деп кармап келе жатат, жума күнүнө туш келди, ойлонбостон кармай берет. Орозо кармабай келген жума күнү бүгүн орозо кармап коеюнчу деп өзүнчө эле такыбалык кылды, мында жек көрүлгөн, карахият макру деп эсептелинет. Ама бүгүнкү айыт күнү бул кармашлык арам эле. Орозо айыт күнү, Курбан айт 3 күн кармашлык арам, кармалбайт. Ал учурдагы такыбалыгыңыз өтпөйт, ал учурда төлкө жеш керек, төлкө адал нерсени киргизиш керек да. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен. Алло, кутман кечиңиз менен, түз байланыштабыз. Ассаламу алейкум. Рахмат, бирге болсун. Мен эме сурайын дедим эле, 6 күндүк орозону Шавал айындагы. Кечинде канчада оолдач, эртең канчада болчу? Жакшы, рахмат. Келиңиз. Өтө сонун суроо берди. Урматтуу менин бир туугандарым, бүгүн мечитте дагы ушул суроо козголгон болчу. Буну оңой эле. Шам намазынын убакыты кирди, оозуңузду ачасыз.
Багымдат намазын вакыты кирди, өзүңүздү жаптыңыз. Азыр Кудайга шүгүр өнүккөн заман сизге календардын кереги жок. Баягы насаят медиада намаздын вакыттары турат. Ошондо эле карасаңыз, намаздын вакыты кирди, багымдаттын, болду, сиз өзүңүздү жаптыңыз. Шам намазы кирди, өзүңүздү ачтыңыз. Азанды күтүш шарт эмес. Себеби азанды кечигип айтып калышы мүмкүн, эртерээк айтышы мүмкүн. Ал азан намазга гана, намазга чакырып атат. Сиздин өзүңүздү ачканга эмес. Болду, бардыгы эле учурда мына ошол сиздин вакытыңыз, мына ошол сиздин календарыңыз. Багымдаттын вакыты кирди, орозону өзүңүздө жаба бересиз, шамдын вакыты кирди, өзүңүз ачып бересиз. Не только бул 6 күн эмес, бардык жыл айланып мына ушундай. Жакшы. Келип түшкөн билдирүүбүз бар. Темадан сырткарыраак экен, бирок ошентсе дагы жооп алып бергенге аракет жасайлы. Көрөрманыбыз акыркы сандары 799 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум. Ажеке, айтыңыз маарек болсун дейт. Рахмат. Мүмкүн болсо зына жөнүндө айтып кетсеңиз, кесепеттери жөнүндө рахмат дейт. Ажеке, ушул тууралуу калп айтпасам хадисте келсе керек эле. Кайсы жерде никенин баркы кымбаттай турган болсо, ошол жерде бузукулук көп орун алат деп. Туура айттымбы? Туура, ооба, баягы аял затынын калыңы, махры кымбат болуп кете турган болсо, анан көпчүлүк адамдар чынында эле баягы үйлөнгөнгө күчү жетпейт, анча акчаны бере албайт, шартым жок, бизде айтканда бутума тура элекмин дегендиктен, анан айласыздан ошол жаман ишке барганга туура келет. Негизден Аллах субхана таала муну Кур'ан-ы Каримде тыюу салган, зынанын тышкы көрүнүшүндө дагы ички көрүнүшүндө бирөөгө дагы жакындабагыла деген. Тышкы көрүнүш деген ал өбүшүп кучакташтык, ал эми ички дегени ал биротоло баягы шарият ишиге барышлык. Булар зына болуп эсептелет. Аллах субхана таала ар бирөөбүздүн күнөөбүздү кечирип, bunday нерседен алыс кылсын. Урматтуу менин бир туугандарым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде бир адам келип туруп пайгамбарыбызга айткан: "Ey Аллахнын уруксат бериңиз, мен паланчы менен ошентип жатайын, зына кылайын" деген учурда угуп турган сахабалар ачууланып бардыгы ордудан тура калды. Бирок пайгамбарыбыз ушунчалык данышмандуулук менен, мээримдүүлүк менен бардыгын отургузуп туруп, ошол жигитке айтты: "Сенин дагы бир тууган эжең менен бирөө ошентип зына кылышын каалайсыңбы?" "Жок." "Тайэжең мененчи?" "Жок." "Апаң мененчи?" "Жок." "Аны мененчи?" "Жок." "Муну мененчи?" "Жок." Демек, сен сурап аткан, сен бара тургандагы бирөөнүн эжеси, бирөөнүн апасы, бирөөнүн карындашы. Ошондуктан өзүңө жек көргөндө аларга дагы жек көргөн деген. Мына ошондуктан урматтуу туган, бул бир жылы мен медресени жаңы бүтүп аткан учурда буяка араптардан келген. Анан мен ага котормочу болуп бу студенттерге апардым. Сонун баянды берди. Бергенден кийин анын акырында бирөөсү зына туурасын айтып берсинчи деди. Дегенден кийин мен ал арапка айтпай эле өзүнчө эле билесиң да арам нерсе койгула десек, жок, анан араптын өзүнөн уккусу келди. Өзүнүн оозунан. Өзүнүн оозунан уккусу келди. Ал эмне дейт экен депчи. Балким ошонуко таасирлүү болдубу. Анан ошонун ал дагы менен сурап алды. Эмне дейт? Которуп бер аманат депчи. Анан мен айттым: "Аны зина. Алар сизден зина туурасында сурап атат. Ахбирин анхум, аларга ошо зина туурасында кабар бериңиз" десем, жанагы араб башыны жерге салып алып, көз жашын толтура туруп, өтө капаланды. Капаланып туруп, анан айттым: "Көрдүңбү, жөн кой" десе, "Муну да капа кылдыңар эми" деп болсо, анан карап туруп, анан ошол өтө катуу жооп берди. Жооп бергенде айтты: "Азина карыз. Бул карыз" деди, зыначы. Анан мен түшүнбөдүм, кандайча карыз десем, айтат: "Кодум эле бирөөдөн 1000 сом алып атасыңбы карызга? Аны төлөшүң керекпи? Мына ошондой эле бирөөдүн кызы менен зына кылып атасыңбы? Бул карыз. Эртең сенин дагы кызың менен бирөө ошондой зына кылыш керек. Бирөөнүн карындашың мененби? Эртең дагы сенин карындашың менен бирөө ушундай зына кылыш керек. Бул карыз, ошону дагы ойлоп койгула" деди. Айткандан кийин баардыгы баягы суроо берген баланы жек көрүп калчу. "Сурабай эле койбойсуңбу, ушул сага керек беле" депчи. Мына ошондон чынында эле урматтуу туган, сурабай койгон менен баары бир өтө жаман нерсе. Мындай нерседен Аллах таала өзү сактасын, Аллах таала өзү куткарсын. Баардыгы урматтуу туган, мына Рамазандын урматына, Рамазанда өзүбүздү бир канча тарбияладык. Ушуну менен иншалла кийинки Рамазанга чейин Аллах таала өзү сак саламат жеткирген болсун. Азеке, ушул эле жоопко улай менде суроо жаралып атат да. Башка бир дин алымдарынын айткан баяндарында анча-мунча ушундай тар чөйрөдө сүйлөшкөндө жер бетиндеги болуп жаткан кырсыктын, кесепеттин баары бул өзүбүздүн колубуз менен жасаган жумушубуздун эле натыйжасын кайра бизге жер берет деп айтып атат да. Анан дагы бир дин алымдары айтып жүрөт, азыркы учурда ушул ата бабабыз биздин ушул түшүбүзгө бир оюбузга келбеген оорулардын болуп атканы
Бул ушул жаман иштердин кесепетинен, тагыраак ушу зынанын кесепетинен деп айтты эле да. Буга кандай оюңуз? Буга мен ой эмес, Аллах Таала Кур'ан Каримде айткан: "Захарал фасаду фил барри вал бахри бима касабат айдин нас." Жер бетинде кала берсе суудун ичиде дагы бузукчулук башталды, силердин кылган кесепетиңерден деп айткан. Аллах Таала адам баласынын колунан кесепетиден. Бир кезде мисалы жер бетин Аллах Таала жаңадан жаратканда ар бир жерден чыккан нерсе мөмө берген. Ар бир жерден чыккан нерсе адам баласына пайда берген. Качан адам атабыздын баласы Кабил менен Хабил бири-бирин өлтүргөндөн кийин болду, фасад ушундан башталды, өсүмдүктөр дагы өзүнө тикенек чыгара баштады. Терек үй салганда керек эле болуп калды. Тал көлөгөсүнө төшөк сал эле болуп калды. Эч кандай мөмө бербей калды. Бул эмне? Биздин кесепетибизден. Албетте жердин тербешлиги, селдин көбөйүшлүгү, пайдасыз жаандардын болушлугу, жер жутуп кетишлиги, башка жаман апат кесепеттердин болушлугу бул мана ошол зынанын себебинен. Чынында эле сиз туура айттыңыз. Азыр ата бабабыз көрбөгөн оорулар менен ооруп атабыз. Укпаган оорулар менен. Атабыз билбеген нерсени оорулар менен атабыз. Ошондой эле ошо ооруга ошончо дары, ошончо таблетка дагы деле айыкпай атабыз да. Дарысы табылбай атат. Дарысы табылбай атат. Эмнеге урматтаган? Анткени Аллах Субхана Таала тыйып койгон нерсеге биз тыйылбагандык үчүн ооруду берген Алла. Шифасын берүүчү дагы Алла. Сен канча дары дармек кылган урмат тутуган, Аллах Тааланын өкүмүн аткарбай турган болсоң, бирөөсү дагы пайда бербейт. Мына ошондон ар бир Алланын өкүмүн аткарып туруп, мындай нерседен таза боло турган болсок, андан кийин урматтуу тууган алдыга тынч, эсен аман, ибадат менен жылууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгаардан мурда өзүңүздү сыналгыдан олагыраак кырмап, бизди уюлук телефондон укканга аракет жасаңыз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалы. Ассаламу алейкум, тууган кечиңиз менен. Саламатсызбы? Азыр деген менин бир суроом бар эле. Угатабыз, келиңиз. Ооруп малда, оорузан ооруп аткан малда ошол ооруп аткан малда ичкен адамдар болсо, арак ичкен адамдар болсо, кандай болот? Боло береби деген суроо бар. Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Мен кайсы бир тар чөйрөдө ооз ачкан учурда ошол жерде спирттик ичимдигин ичип келген адам боло турган болсо, жаран боло турган болсо, ошол жердеги биздин ооз ачканыбыз кандай болуп калат? Шарият негизинде туура келеби деген суроону берип атат. Ал сырттан ичип келе турган болсо, анда сизде эч кандай күнөө жок. Сырттан ичип келе турган болсо, жок, көтөрүп келип иче турган болсо, аны чынында эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жаман ишти көрсөңөр колуңар менен кайтаргыла, ага тилиңер, күчүңөр жетпесе тилиңер менен кайткыла, ага дагы күчүңөр жетпесе чын жүрөктөн жек көрүп койгула дейт. Ал эгерде өзү көтөрүп келет, ошодой кыла турган болсо, аны сындырып салсаңыз эч качан төлөп бербейсиз. Же болсо ал кишини кууп берсе турган болсоңуз эч качан күнөөкөр болбойсуз. Ал кетип ага дагы күчүңүз жетпесе өзүңүз ал жерден туруп кетишиңиз керек. Эми жыттанып сасып келип калды, андан айла жок. Сизге эч кандай күнөө жок. Күнөө ошол спирттик ичимдик ичкен инсанда, Ол бу каяктан ичпесе да ичип келди да. Ооба, баягы немени эшекти Меккеге апарып айлантырып келсең эле ат болуп калбайт экен да. Аны ооз ачарга чакырып койсоң эле ал ооз ачып калса деле ал деле адам болуп калбайт экен. Эми баягы тыйып салганыбызды мына чайнекке деле куюп келип иче берет экен, урматтуу тууган. Андай нерсеге биз күнөөкөр эмеспиз. Албетте айтабыз, жеткиребиз. Эгер укпай турган болсо, Алла Кур'ан Каримде айткан: "Ва ма алейка алла яззака", алар тазаланбаса, алар түшүнбөсө сага эч кандай күнөө жок деген. Иншалла бизге анда күнөө жок. Ар бир инсандын жүрөгүнө жараткан Алла Таала мээримдүүлүктү, имандуулукту жазган болсун деген тилекти айталы. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалы. Ассаламу алейкум. Алло. Түз байланыштабыз. Саламатсызбы? Келиңиз. Ертеден баштап оразаны напына ертеден баштап тушак болот, эсинчи айттан баштап ораза болсо. Ертеден баштап ораза тушак болобу напылды? Рахмат, жооп алып берели. Азыркы ушул жерде тактоо иретин айтып койсоңуз, ораза айт майрамы бир эле күн майрамдалат, Курман айт майрамы 3 күн майрамдалат, Ушуга дагы кененирээк токтолуп коюңузчу. Көрөрмандарыбыз дагы азыр бул жерде WhatsAppка келип түшкөн билдирүүлөрдүн бир 30% айт намазды жума намаз окулган мечитте окусак болобу же башка мечитте барып же жолубуз түшкөн жерде окуп кетсек болобу деген да суроолор берилип атат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн таңкы саат 7:30-да жалпы Кыргызстан боюнча ораза айт намазы окулду. Бүгүнкү түндү экисинен үчүнчүнө караган түнү ораза айт майрамы ушуну менен жыйынтыкталат.
Кеңес. Урматтуу туугандар, бул орозо айт бир эле күн, майрам бир эле күн. Урматтуу тууган, бүгүн майрам бүттү. Азыр ушул адамдар уктап калганга чейин, түнгү саат 12ге чейин дейсизби? Кыскасы, эс алганга чейин майрамдасаңыз майрамдадыңыз, жетишсеңиз жетишип калдыңыз, болбосо майрам бүттү ушуну менен. Эми бүгүн түн кирди, бүттү. Эртеден баштап туруп нафил намаздарын, орозолоруңузду кармай бересиз. Ойлонбой туруп кармай бересиз. Анан намаз менен намаз деле мына ушундай эле. Эгерде бүгүн үзүр болуп, жалпы Кыргызстан боюнча окуй албай калганыбызда, шамалы болуп, борошон же болбосо өткөндөгүдөй пандемия болуп окуй албай калса, анда эртең окусак болмок. Бирок алхамдулилlah азыр тынчтык болгондуктан жалпы окулуп бүттүк. Имам окулуп алгандан кийин башка кечигип келген 10 адам болсун, мейли 100 адам болсун, алар окуй албайт. Анан бизде алхамдулилlah өтө сонун президентибизге дагы рахмат айтышыбыз керек, чоңдорубузга рахмат айтышыбыз керек. Бизге намаз окуганга шарт түзүп, аянтчаны бошотуп берди, урматтуу тууган. Атайын ошол жерде орозо айт намазына карата деп оңдоо иштерин жасашты. Машалла, оңдоо иштерин жасап, ал жерде бардык жолдорун тосуп, толук шарттарын түзүп берди. Буга толук биз шүгүрчүлүк кылышыбыз керек, чоңдорубузга ыраазычылык билдиришибиз керек. Алла ыраазы болсун, ишиңиздерге ийгилик болсун, урматтуу тууган. Эми албетте аянтта окулат деди. Ошол эле учурда жума окулган бардык мечиттерде намаз окулат. Бардык мечиттерде окулат. Эми сиз кайсы мечитке кааласаңыз, өзүңүз ар дайым каттап жүргөн мечитке барыңыз. Жок, эл көбүрөөк болсо, кызыктуураак болот десеңиз, анда аянтка барыңыз. Жок, мындай калыңыраак бир словиясы бар жерде окуйм десеңиз, анда центральный мечитке барыңыз. Кайсы жер сизге ыңгайлуу, ошол жерге барып окуй бересиз. Бүттү, бүгүнкүсү бүттү, урматтуу тууган. Окуган болсоңуз, Алла таала кабыл кылсын. Окубай калган болсоңуз, эми өзүңүздөн көрүңүз. Курман айт намазын бар окуганга туура келет эми. Эми курман айт ким бар, ким жок, ошондо да барып окуганга сөзсүз туура келет. Мен бүгүн мечитте айттым, 7:30 күнү көтөрүлүп кетти. Эми ушунчалык адамдар келсин деп күтүп атабыз. Ошондо дагы бир жылына бир эле жолу кимге насип кылса. Кимге насип кылса. Насип кылбаган окуп бүтсөң, жай намазын колдугунан кысып алып келеткан болот, ошолчу. Тоята кечигип калдымбы депчи. Өзүм кантип окуйм деп, өзүң окуй албайсың. Болду, бүттү. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, татыктуу жооп болду деген ойдобуз. Алло, ассаламу алейкум, утпан келишиңиз менен. Десек алыстап кетти. Келиңиз ажыка чай ичели. Келиңиз бирден ичели. Бисмилlah. Ажыка, азыркы учурда мусулмандар көпчүлүк учурда эмнеден аксап атабыз. Эмнеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек? Азыр чынында эле жалпы мусулмандар эң биринчиси сахабалар, пайгамбардын достору корккон нерседен коркпой калдык. Мисалы Умар разияллаху анху, мен мунафик эмесминби деп коркот эле да. Азыр бирөөбүз дагы андан коркпой калдык. Ойлонбой калдык. Экинчиден ошол пайгамбардын үммөтүбүз деп сыймыктанабыз бардыгыбыз. Бирок пайгамбарыбыз кылган мээнетти кылбай калдык. Бул деген сөз жакшылыкка адамдарды чакырып, жамандыктан кайтарбай калдык. Балким жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандары мусулман болуп туруп өзүбүз жек көрүп калдык да. Биздин эң чоң аксаган жерибиз мына ошол. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, силер эң жакшы үммөт болдуңар. Кунтум хайра умматин, эң жакшы үммөт болдуңар. Неге? Ухриджат линнас, жалпы инсанияттын пайдасына чыгарылган. Кандай пайда? Силер жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар, өзүңөр ошол нерсеге иман келтиресиңер деп. Бүгүнкү күнү биздин жалпы эле аксап атканыбыз, бир эле Кыргызстан эмес, жалпы дүйнө жүзүндө аксап аткан жерибиз эле мына ошол. Бул ишти кылбай калдык. Бул ишти менин ишим деп түшүнбөй калдык да бизчи. Биз дүйнөнө гана иштеп калдык. Качан кол бошосо, сезон бүтсө, кыш келсе, же орозо келсе, мээли барса ораны ансы эле үйдө жатам деп мечитке барып калдык да. Мына азыр орозо чыкты, мечитте кечегидей адам таппайсыз эмичи. Пайгамбарыбыз айткан, мунафыктарга эң оор намаз багымдат намазы менен куфтан намазы деген да. Багымдат менен куфтан намазы деген. Болду, биз азыр жумалар батпай кетип атат. Кафырлар ачык айтып атат. Аянтың батпай кетсин дейт. Жумадачы. Жалпы жумада батпай кет, биз мындан коркпойбуз. Неге? Анткени пайгамбар айткан, чындыгы мусулмандар келе элек. Алар качан келет? Ошол жумага батпай калгандай, багымдат намазга батпай калса, мечитке. Ошол жума намазга келгендей, куптан намазга мечитке келсе, демек чыныгы мусулмандар келди. Чыныгы имандуулар келди. Биз эми мусулмандардан титирейбиз, эми коркуп баштайбыз. Неге? Булар эми бири-бириге бир жан, бир дене болуп күйөт. Эми булар чыныгы бир тууган, Алла Таала Кур'ан айткан чыныгы бир тууган болду. Биз ошондо коркобуз дейт. Бүгүн биз ал нерсеге келбей жатабыз да. Азыр мисалы Умар разияллаху мен мунафик эмесмин деп корккон да алчы.
Munafiq emesминби деген. Онда мен азыр ойланган жокмун ал турасында. Siz ойланган жоксуз. Азыр бирөө келип мага мунафик эмессиңби деп турган болсо, страшный жооп берем да менчи. Туура айтасың, чындап эле мен ойлонбоппун дей албайм да. Күч колдонго чейин болуп кетиши мүмкүн э. Күч колдонго, страшный жообун алат. Экинчи мен түсүмдү карагысыз болот да. Суроо бергенде да кой, өткөндө суроо берип иза тартканмын. Ушундай жооп алганмын, ошондо мен коркуп калдым дейт алчы. Бүгүн биз коркпой калдык. Биздин аксаган жерлерибиз мына ошол. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Ассаламу алейкум. Ажеке айтыңыз марек болсун дейт. Чоң рахмат. Акыркы сааттар 130 менен аяктаган абоненттин суроосу мындай экен. Вактыбыз дагы тарып барат, урматтуу көрөрмандар. Ушул суроого жооп алып берели дагы, андан кийин эфир жыйынтыктайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын орозо кармоосу жөнүндө айтып бериңиз. Пайгамбарыбыз кантип орозо кармаган деп. Пайгамбарыбыз ага чейин ажеке кечиресиз. Ага чейин бизде түз биранчы көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Ассаламу алейкум. Таң кечиңиз менен. Алейкум ассалам, бирге болсун. Келиңиз, сурооңуз болсо. Бактыяражыга суроом бар эле. Ассаламу алейкум. Кабыл болсун. Амин, алейкум ассалам. Бериңиз. Менде азыр эмеден темадан тышкары болуп кетеби же айтор мына сүнниттер анан шейиттер жөнүндө кичине кыскача маалымат алайын дедим эле. Экинчи башка сурооңуз барбы? Жок, ушул жөнүндө. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушуга жооп беребиз. Ушуга жооп берүү, андан кийин пайгамбарыбыз. Алхамдулилlah, шейиттер жана сүнниттер деген шия менен сүнниттер. Алхамдулилlah, биз сүннитпиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннет жолун кармаганда сүнни деп коебуз. Биз сүннет жолундабыз. Алхамдулилlah, Ханафи мазхабындабыз. Өзгөчө Кыргызстан, Орто Азия Ханафи мазхабында. Ана мына Иран, ошондой эле Азербайжан, так Иракта дагы бар экен. Булар шия деп коет. Булар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды пайгамбарыбыз дебейт. Балким Али разияллаху анху пайгамбары деп, мына ошону ээрчигендерди шия деп коет. Буларды биз мусулман деп эсептебейбиз, урматтуу тууган. Мына ошондон алхамдулилlah, Алла таала бизди мусулман кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн аткаруучу кылгандарга толук шүгүрчүлүк келтиребиз. Жакшы. Көрөрманыңыз бар да, түз байланышта кабыл алалы. Ассаламу алейкум, мындан келишиңиз менен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Майрамыңыздар менен. Бирге болсун, рахмат. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахмат. Кандайсыздар? Рахмат. Айтмайрак болсун. Амин, амин. Ажеке, мен сизге бир суроо берейин дедим эле да. Мен өзүм деле бир аз болгон 5 маалдамын. Анан могу мешіттерде біз амин деп бата кылабыз да. Эми биз омин деп бата кылсак болобу ажеке? Биз эми бизге ушу омин ичине жакыныраакпы деп ойлойм да ажеке. Элди билбейм, мен чыгып намаз окуган сайын омин деп бата кылам да. Экинчи башка сурооңуз барбы дагы? Экинчиси могу азыр дамоолор айтып атат, Шавал айылы келип атат деп. Ооба, Шавал айылы. Анан ошондо бир 6 күн орозо кармаган жакшыраак болот, 1 жылга тете деп айтты да дамоолор. Анан ушуну bir айдын ичинде 2 күндөн, 1 күндөн кайра 1 айдын ичинде толуктасак болобу же 6 күн катар менен кармоо милдет ажеке? Алла разы болсун, ишиңизге ийгилик болсун, айтмайрак болсун дагы жолу. Амин я раббал аламин. Буну кийинчерээк кошулуп калган окшойт, угарман. Буга чейин айтып өттүк, э? Буга чейин айтып өттүк, дагы кайталап койсок албетте ашыкча болбос. Негизден урматтуу агам, Алла кабыл кылсын. Ушул Шавал айындагы 6 күндө үзгүлтүксүз 6 күн үзбөй кармай турган болсоңуз, эң жакшы жалпы уламалар бириккен чыныгы сооп болот 1 жылдык. Анан жок, мен күчүм жетпейт экен деп бөлүп кармасаңыз дагы боло берет Шавал айынын ичинде. Анан экинчи сурооңузга амин деп. Ажеке, кечиресиз. Ушул жерде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум, утман келишиңиз менен. Алло. Ва алейкум ассалам. Жакшы, рахмат. Суроо береликтери керек. Бериңиз, угатабыз. Калды. Биздеген тиги чегара кызматында иштебейт деп айтты, анан могул орозону толук кызматка барамыздычы. Сону кандай кармайбыз, каза кылып кийинкиси кармай беребизби? Солону сурайын деп элек. Анан түз эфирге ушуну чыгып коюп турсаңар жакшы болот эле да, бизде интернет тартпайт, суроолорду бере албай калат кээде. Ушундайларды көп уюштуруп койсоңор жакшы болот эле дейт элек. Кайсы жактан байланышып атасыз, урматтуу көрөрман? Аксай өрөөнүндөбүз, Кытай-Кыргыз чегарасында. Аха, жакшы, урматтуу көрөрман, чоң рахмат, ыраазычылык билдирели убактыңызды бөлүп бизге байланышка чыкканыңызга.
Чегарада, Ооба, чегарага байланыштуу эгер сиз машалла өтө сооптуу ишти кылып атасыз, сиздер ошол жерде бар, анан биз мына жерде тынчыраак келип атабыз. Анан көбүрөөк кылганда Кудай буйрса шамданын алтын башы эсен болуп, бул чакырып турса, мен келгенге даярмын, билген нерсени айтып бергенге даярмын. Аллах таала ушуларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берген болсун. Анан Аллах таала сиздерге дагы машалла күч кубат берсин. Орозоңуз ошого байланыштуу калып калган болсо, ооба, казаларыны кийин кармап берсеңиз боло берет. Сөзсүз болот анычы. Бул кетти. Анан амин деген боюнча деди. Амин. Намаз окуп бүттүңүз, чыккандан кийин амин дейсизби, омин дейсизби, боло берет урматтуу тууган. Мында эч кандай талаш тарсыш жок. Эң негизги намаздын ичинде биз Фатиханы окуп бүткөндөн кийин, анан имам Шафи рахматуллахи алейхи ошондой эле Хамбалия мазхабына кармагандар валаллалин дегенде амин деп айтат. А биздин Ханафи мазхабында бул ичиден айтылыш керек. Сырттан айтылбайт. Намаз окуп бүткөндөн кийин омин дейсизби, амин дейсизби, ал эч кандай немеси жок, карама каршылыгы же болсо зыяндуулугу жок. Боло берет ошентсеңиз. Анан амин дегенде эле омин деген кыргызча болот болсо, амин деген бул ибрани тилинде, араб тилинде эмес. Араб тилинде эмес. Ошондон биздин имам Азам Ханафи мазхабы айтат, бул ибрани тилинде болгондон анда намазда сырттан айтканга жарабайт дейт. Ичиден айтылыш керек дейт. Анан калган учурда ошол омин десеңиз эле боло берет. Кейинги суроо. Жакшы. Дагы бир көрөрманыбыз бар экен, ажыке. Жооп алып берип коелу. Ассаламу алейкум, кечиңиз менен, урматтуу көрөрман. Биз байланыштабыз. Өзүңүздү сыналгыдан ooлагыраак кармап, бизди уюлдук телефондон уксаңыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, келиңиз. Ажыга эмен бар эле, суроом бар эле. Бериңиз. Ажыке, могу дем салуу боюнча чоң эме көйгөй болуп атат, ошол боюнча түшүндүрүп берип койсоңор да, дем салганда жанагы кээ-бирлер 1 күн салат, кээ-бирлер 10 күн салат, ошо өзүнүн курсу болобу негизичи дем салганда. Кийинки сурооңуз? Анан экинчи суроом болсо, ушу дем салган алымдардан кимди сунуштай аласыз, ошону да бир айтып кетсеңиздер. Ыраазы болуп элем. Алла разы болсун сизге. Амин я раббал аламин. Эң негизгиси өтө сонун орчундуу сурооду берди. Эң негизгиси бирөөгө көз каранды болбостон өзүңүз окуганыңыз жакшыраак болот. Алхамдулилlah, Алла таала Куранды түшүрүп берди. Бардыгыбыз окуй алабыз. Эми окуй албады жок дегенде Ихлас сүрөсүн, Кул фаллахаты бардыгыбыз билебиз да. Ошону эртең менен кечинде өзүбүз окуп дем салып турушубуз керек. Ихлас, Фалак, Нас. Пайгамбарыбызга сыйкыр бул акыйкат нерсе. Биз мусулманбыз, досубузга караганда душманыбыз көбүрөөк. Эми душмандын дагы көзгө көрүнгөнүгө караганда көрүнбөгөнү жаман. Көрүнсөгө кичинен стойка коюп уруп же качып кетейин дейсиз. Көрүнбөгөн жактан келип нокаут кетсе не кыласыз? Бүгүнкү күнү көрүнбөгөн душмандарыбыз мына жин шайтандар. Жинде болуп атканыбыз мына ошондон. Ошондон Ихлас, Фалак, Насты өзүбүзгө. Макул болбоду, күчүңүз жетпеди. Эми бирөөгө оратам болсоңуз, айтып атпайсызбы, кээ-бирөө 1 күн окуйт, кээ-бирөө 10 күн окуйт. Ооба, эгерде сизде эч нерсе жок болот болсо, бир эле окуйт дагы болду, бара бериңиз дейт. Жок, кичине жиндин аламаттары, оорунун аламаттары билине турган болсо, көз тийген аламаттар бере турган болсо, 3 күн окуйт, таасир берип айыксаңыз, машалла өтө жакшы. Болбосо мал чоюлуп кете берет. 10 күнгө 1 айга болупчу. Ошондон мен айтат элем, эң негизгиси өзүңүзгө өзүңүз врач болуңуз, өзүңүзгө өзүңүз молдо болуңуз, өзүңүз алхамдулилlah таала Куран берди, пайгамбарыбыздан мурас ошол калды. Ким алам дей турган болсо бардыгына жетишет. Ошону окуп үйрөнүш керек. Анан жок, ошол жин тийгендер кичине кыйналып аткандар бар десеңиз, мен сунуш берет элем, Тагдыр Кары деген бар. Ушул Бишкекте жашайт. Анан Жыргал Кары деген бар. Бул Раматылык Чоак ажы устазыбыздын досу болот. Бирок буларды табыш өтө кыйын. Эгер табып кала турган болсоңуз, мен өз көзүм менен көрүп укканым мына ошол. Ошондой эле анан Дордодо Юсуф деген бар экен, ага дагы барсаңыз болот иншалла. Жакшы. Ажыке, соңку суроолордун бири болсун. Буга чейин көрөрманыбыз дагы суроосун калтырды эле. Пайгамбарыбыздын кармаган орозосу тууралуу айтып берсеңиз деди эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар 1-нчи күн, ар 4-нчи күн Рамазандан сырткары орозо кармаган. 1-нчи, 4-нчи күндөрү орозо кармашлык сүннөт. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар айда 3 күндөн орозо кармаган. Мына ошолор сүннөт урматтууган. Анан пайгамбарыбыз Рамазандан сырткары эң көп Ражаб, Шаабан айларында эң көп орозону ошондо кармаган.
Эми анан эң негизгиле пайгамбар саллаллаху алейхи аялдарга айтылы, үйдө тамак барбы? Жок. Анда мен орозомун деп туруп, тамак жок күнү дагы пайгамбарыбыз орозо болуп кала берген. Жана башында айттык, пайгамбар жашаганда кедей болуп жашаган, өлгөндө мискин болуп өлгөн. Ошондон эртең менен турган пайгамбарыбыз аялдардан сураган, тамак барбы? Жок, жей турган эч нерсе жок. Анда мен орозомун деп орозо кармаган. Анан ооз ачканда мына ушул асвадайын деп коет, курма менен эле суу менен тамактанып, оозун ачып, ошон менен гана күнүн өткөргөн. Жакшы. Азыркы бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип калды. Атайын убактыңызды бөлүп бизге келип көрөрмандар менен кызыктуу маек куруп бергениңизге, татыктуу суроолорго татыктуу жооп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жасаган ар бир ишиңизге кармаган орозоңузга жараткан Алла Таала берекесин берсин деп тилек айталы. Кайрадан дагы буюрса ушу көрөрмандардын өтүнүчү, суранычы менен кайрадан студиябыздан күтөбүз. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Рахмат, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Урматтуу элим, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бүгүнкү жаркырап жайнап кирип келген айыт майрамыңыздар дагы бир жолу кут болсун. Машалла, пайгамбар достору ушул айдын урматына 6 ай, Рамазандын күчү менен 6 ай жашаган, 6 айдан кийин кайрадан 6 ай Рамазанды күткөн. Бардыгыбызга Аллах Таала мына ошондой мүмкүнчүлүк берсин. Аллах Субханаху бүгүн бардыгыбызды энеден жаңы төрөлгөндөй күнөдөн таза кылды. Ушул тазалык менен ахиретке сапар алууну Алла Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат сизге. Урматтуу көрөрмандар, мына ушун менен Бактияр Ажы менен болгон маегибиз соңуна чыкты. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Алдыда музыкалык коногубуз бар. Байланышка чыгыңыз. Биз сиздерди күтөбүз. Үйдө бошу менен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон, un азыктарына келгенде Ноорус менен Ак Нурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Ак Нурдун чыгарган макарон, un азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан un азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим.